Мен 22 жашымда турмушка чыкканмын. 22 жашымда окууну бүтүп келип, ошо Кызылбел айылында Курсуналты Маматов мектебинде иштеп жүргөндө, биздин убагыбызда алып качып кетет эле го. Ошо алып качып, ошондо турмушка чыкканмын дагы. Анан 4 балалуу болуп, 4 кыздуу болгондон кийин келишпөөчүлүк, бири-бирибиз менен келишпедик, ошондой турмуш шарт кыйыныраак болуп, анан жалгыз бой эне болуп калдым. Ошондуп жалгыз бой эне болуп калгандагы 4 бала менен 4 балага башка бирөөнүн семьясына баргым келбеди. Өзүнчө үй болсо, өзүбүздүн үйүбүз 4 бала менен эле жашап кетсем. Ошол муктаждык миграцияга түрттү. 6 айлык бөбөгүм менен барып өзүм иштеп келгенмин. Миграцияга 6 айлык көтөрүп кеткенмин. Өзүм ошол жакта ночь иштеп, ден караганмын. Ночь, түнү иштеп. Түнкү пекарняга киргенмин. Балаңызды алып барып? Жок, баламды квартирада көп адам жашайт, Россияда көп адам менен жашайт эле, көпчүлүк менен. Бир тууган сиңдим бар. Бир тууган сиңдим Урматай күйөөсү менен ошолор жардам беребиз деп чакырышып, анан түнү сиңдим карайт эле, күндүзү өзүм караймын. Түнү иштеп, эртең менен балага келип, күндүзү балаңды карайсың, уйкудан каласың. Мындагы кыйынчылык күндөр жакшы эле кыйынчылык болду да. Анын арасында дагы подработкалуу болгонмун. Ортодо баламды уктатып коюп, күндүзү чуркап барып үйлөрдү жыйнап келемин. 1 саат, 2 саатка. Ошентип жүрүп 6 ай карадым. 6 айдан чарчап кеттик да. Баягыдай уже туруштук бере албай калышыма көзүм жетти да баланычы. Анан баскан бала 1 жашар 2 айлык болгондо келип, кышкысын февралда анан иштен 1 жумага жооп сурап, мен баламды таштап келейин барып деп. Алып келип таштап, апама таштап кеткен. Ага чейин 3 балам апамда калган. Анан үчөөгө кошуп 1 жашар 2 айлык баланы, эмчектеги баланы чыгарбай туруп, ошо күнү эртең менен эмизип коюп туруп анан чыгып кеткенмин да, көздү жумуп коюпчу. Кыйын эле таштап кетиш. Анан бирок апаң карашат экен да. Ошолор 1 жашар 2 айлык баланы карап калды. Андан кийин мен дагы 3 ай иштеп келдим барып. 3 айлык эле регистрация жасатып, балам жашта. 3 айга барып иштеп келип, анан ушул үйүм фундаментин жайкысын келип, фундаментин тургузуп, ноябрга чейин дубалын тургузуп, үстүнү жаап, баягы иштеп келген акчаларымды атам менен бир туугандарым, жетпеген акчамды бир туугандарым кошуп, ата энем кошуп, анан эптеп тургузуп берди да үйдү. Ошондо 10 жыл дегенде тургуздуңузбу? Ошондо жок, 1 жылда эле үй тургуздум да. Ошо бөбөк менен 6 ай иштеп келгенмин, ал 1 жашар 2 айлык болгон, андан кийин дагы 3 ай барып иштеп келдим. Ошо 9 айлык иштеген акчага үйдүн сөлөкөтү турду. Анан менин эле иштеген акчам менен сөлөкөт туруп калган жок да берди. Бир туугандар кошту, ата энем кошту. Колдоо бир туугандар менен ата энемден көп болду. Андан кийин 4 жыл жүрдүм миграцияда. 4 жыл жүргөндө анан гостиницаларда иштей баштадым. Хилтон деген дүйнөлүдөгү немелери бар, филиалдары бар чоң гостиницада иштедим. А жерде повар холодный цех деп ошол жерде иштедим. Анан ошо суранат элем да, мага выходной бербегиле. Мен балдарым айылда калган. Мен тез иштеп коюп кетип калышым керек. Аяка деле түшүнүп, алар деле колдоо берип, эч ким мага чарчабайсыңбы деп сурайт барды. Чарчасам дагы эмне кылышым керек, иштешим керек, мен кетишим керек. Биякта эле жүрө бербей, мен бала чакамдын жанына барышым керек. Биякта 6 ай жүрсөм, мен 6 ай якта жүрөмүн. Дагы кайра келсем аласыңарбы деп дагы сүйлөшүп келемчи. Дагы кайра барганда анан алат. Алганда анан иштегениңде бирок ошолордун эмесинен, ошолор канааттанып турган кылып иштеш керек да. Өзүм да аябай иштеп жүрдүм да. Балдарыма толук мээрим бере алдым деп жок. Көбүнчө эле, мисалы үчүн, өзүм мындай план коет элем да, мен 6 ай жүрсөм аякта, 6 ай биякта жүрүшүм керек. 6 ай аякта жүрсөм, 6 ай биякта. Бирок 6 ай биякта жүрбөй калат элем да. 3 ай, 4 айда уже
баягы муктаждык келип калат да, финансылык муктаждык келип калат дагы кетишке туура келет. Анан өзүм дипломду эле эмемин мектепке кирип алайын десем, мектептин акчасын сүрүштүрсөң жанагы эле балдарыңа жетпей калчудай сезиле берет да. Ошентип жүрүп анан ойлондум да, ошо бир нерсе ачып, үйдө бала чакам менен бирге Кыргызстанда иштегенге бир мүмкүнчүлүк табыш керек. Ойлонуп жүрүп ушу үйдү өзүм салгандан баштап эле ушул садикке ыңгайлаштырып салайынчы. Кто это? Смотри, кто это? Собака, Закира. А это кто? Ушул ой, Кто это? ушул идея өчпөй эле жылдан жылга эле ушул идея менен жашап келе бердим. Анан Бишкекке келип жашадым. Россияны токтотуп. Бишкекке келип иштеп жашап жүрсөм, ошол эмеден соц тармактардан ошо мектепке чейинки билим берүү боюнча долбоорду окуп калдым. Ошого катышса болот экен. Ошол долбоорго окуп заявка таштадым. Анан ошол заявка боюнча кийин булар мага чалып чакырды. Ошолордун окуусунун Агахан фонд тарабынан уюштурулган Викея долбоорго катышып, ошолордон окуп, анан ошолордун алгачкы колдоо ошо болду да. Ошолор мага $3000 грант утуп алдым. Утуп алып, ошол грант менен баштадым. Андан баштап ачып келгенден кийин Баткенде дагы кайсы эле баарлашуу укук келишим фонду. Булардын дагы бир долбооруну бул ошо соц тармактан эле көрүп калып, аларга дагы арыз таштап койдум. Алар чакырып, аларда 1-2 күндүк тренинг болду. Ошол 2 күндүк тренингде окуп, аларда дагы өзүбүздүн бизнес пландарды жазып, булардан дагы 155 000 сомдук грант утуп алдым. Ошо 155 000 сомдук грантты оюн аянтчасы кылып бердилер. Ошол оюн аянтчасы ошо баарлашуу укук келишим фонду тарабынан берилген грант. Ошонан негизги эле көйгөй негизи айылда бала бакчабыз бар, бирок бала очередте көп. Анан мага чейин 2 бала бакча болгон айылда. Экөөндөн тең бала бар, бирок ошондой болсо дагы карасам, изилдеп ошол статистикаларды барып, бала бакчанын директору ал мезгилде Айжигитова өскөн эже эле ошого кайрылып, бизде канча бала бар, канча бала тартылган садикке, канчасы үйдө жүрөт. Ошону ачканда мен эми кандай иштеп кетем, иштеп кетпеймби, ошолорду изилдеп карасам, көп эле бала үйдө отурат экен. Бала бакчага берейин дегени менен бала бакчада орун жок. Азыр эми бизде бала бакчабыз болсо 2 группа бар, 25 орундуу. Үй түбүндө бала бакча өзү нормасы 25 орундуу экен. Мамлекеттик стандарттан чыкпайбыз. Окутуу эмеси мамлекеттик стандартта окуйбуз. Ошол санпин жанагы эмелерин бардыгын аткарып, ошолор текшерилип, анан ошолордон өтүп допусктан кийин ачылганбыз. Ошо окутуу орус тилинде жүргүзүлөт. Бирок орусчаны үйрөтүш айылдагы балдарга бир аз кыйынчылык болуп атат, себеби булар кыргызча ойлонгон балдар экен. Жаңы келгендерге утуруп эле келип кете берет. Менчик бала бакча болгон үчүнчү. Турмуш шартына карап бирөө 1 ай ап келет, 2 ай ап келет, анан ап келе албай калышы мүмкүн. Дагы жаңы ордуга келе берет. Дагы биягын эми үйрөтсөң, биягы келет, ага да кыргызча сүйлөйбүз. Аракет кылып үйрөтүп атабыз. Көп тилдүү коомго даярдап атабыз. Өзү негизи 3 кишини жумуш орду менен камсыз кылам деген ниетим бар, бирок иштеп туруп айылда эми баягы турмуш шартына байланыштуу бирөөлөр кетип калат экен, кайра бирөөлөр келет экен, ошентип отуруп 2-3 адам дайыма иш менен камсыз болуп турат. Кубанат, балдар эле эмес, ата-энем да кубанды, кошуналар дагы кубанды, эл дагы жакшы эле ыраазычылыгын айтып жатат. Жакшы эле, бардыгы эле кубанып атат. Өзүмдүн кубанычымда чек жок. Ушул биринчиден өзүм үйдө отуруп иштеп жатамын, бала чакамдын жанында. Экинчиден элге пайдам тийип жатат деп ойлоп жатамын. Эми мен жалгыз бой эне болуп деле ошол деңгээлге жеткениме өзүм эле жалгыз жеттим деп ойлобоймун. Бул деңгээлге колдоолор көп болду. Ата-энемдин колдоосу көп болду, бир туугандарымдын колдоосу көп болду. Ушулар менин бала чакамды карап, ата-энем мага эле мени чоңойтуп, мага эле мээрим бербей, менин балдарыма менден да ашыкча мээримди берип,
Менден да жакшы карап, аябай колдоолору чоң болду да. Эми жалгыз боймун деп эле артка таштап калбай, жалгыз бой аялдарга колдоолор көп болсо эч ким артка кайтпайт. Аял зат өзү негизи күчтүү зат. Аялдардын колунан кылам десе, чындап кыламын десе бар жок келет. Колдоолор келишсе, аял заты бүт ийгиликтерди багындыра алат. Ар бир тармакта. Бир эле бул агартуу эмес, бардык тармакта. Чоң бизнесмендер барбы, башкалар бар, бүт эле аялдарда. Мындай окуп карасаң, азыр статистикада көп жетишкендиктер аялдарда. Анан жалгыз бой эле эмес, мындай башка аялдар деле, полноценный жашоодо жашаган аялдар деле колдоосу келишсе, аялдар көп нерсеге жетишет.